Россиянын башка шаарларындагыдай эле Түмен облусунда да бир топ кыргыздар жашап иштеп жүрүшөт. Алардын бири Бактыгүл Апышева 2006-жылы турмуш зарылчылыгынан улам бул жерге келип иштеп калган. Алгач бир топ дүкөндөрдө сатуучу болуп жүргөн. Учурда өзү дүкөн ачып мекендештерин жумуш орду менен камсыз кылууда. Өз өлкөсүнөн чыгып башка жерде иштөө өтө оор экенин айтат Бактыгүл Апышева. Өзүнүн жумушу бүгүнкү бизнести ачууга түрткү болгон. Дүкөндө сатуучулукту кесиби экономист болгондуктан да тез өздөштүрүүгө жетишкенин айтат. Канча деген кыйынчылыктар болду, канча деген жаңылыштыктар болду. Баягы Кыргызстанда жүрө берип ата энеңдин аймагында, канатында баягы кыйынчылыкты болсо дагы сезген эмес экенбиз да бул жерде. Алыста жүргөндө жакындарга болгон сагыныч көп кыйнаган. Башка өлкөнүн жарандыгын алууга турмуш шарты түрткөнүн айтат. Ушу документ сурап, то разрешение сурайт, то Орустандын тиги Россиянын гражданствосын сурайт. Мен ошо өзү алгым деле келген жок, бирок алышка мажбур болдум. Ошо биринчи гражданство жазадым, документ жазап. Бактыгүл Апышева Жалал Абад облусунда төрөлгөн. Учурда Россиянын жараны. Ал өлкөнүн жарандыгын алуу менен өзүнө окшоп иш издеп келген кыргыз кыздарын аз да болсо жумуш менен камсыз кылууга жетишти. Мисалы Гүлбурак Турдукулова Ош облусунан жумуш издеп келген. Учурда бул дүкөндө сатуучу болуп иштеп жүрөт. Мен Оштон келгем, өзүм Оштон болом. Ушул жерде ушул магазинде иштегениме 1 жылдан ашты. Ошо мен көрүп аткан Кыргызстанда мекендештериме, ата энеме, туугандарыма Түмен шаарына салам айтам. Учурда Россиянын Түмен шаарында бардык кыргыздардын башын кошкон биримдик диаспорасы бар. Тез-тез жолугушуп, кээ бир кыйналган мекендештерине жардам көрсөтүп турушат. Ошондой эле майрамдардын бирин да калтырбай белгилеп келишет. Ошо биригип баягы уюмдарды өткөзүп, эме кылып баары бул жагынан да бар да, все равно бекте кыргыздардын уюму бар, өткөзүп турабыз. Москвага, ар кайсы жака, Омскиге, Томскиге, ар кандай бир сапарлар менен Питерге ушундай барып, кыргыздар менен жолугушуп, өзүнчө бул маданият жагында дагы чогуу жүрөбүз да, баягы кыздар, балдар. Башка өлкөдө болсо да улуттук урп-адаттарды ушул шаарда туулуп өсүп жаткан жаш муундарга калтыруу максатында тез-тез топтолуп майрамдап турушат. Ал эле эмес, ыркесе өткөрүлүп, ага Түмен шаарында түзүлгөн кыргыз уюмдары активдүү катышып келишет. Ошондой эле Россиянын бардык областтарында жашаган кыргыздар арасында ыркесе кезеги менен өткөрүлүп турат.